Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелери президентке кайрылышты. Алар мындай балдарды багуудагы адамдардын төлөмдөрү туурасындагы маселелерди чечип берүүнү өтүнүп жатышат. Учурда 29 000 мүмкүнчүлүгү чектелген балдар мамлекеттин колдоосуна муктаж. Наразылыгындар жаңы төрүлгөн ымыркайларга сүйүнчү пул төлөп берүүнү чечкенин, ошол учурда аларды бул маселеге келгенде мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын жагдайы унутта калып жатканын айтышууда. Айтор алардын дагы үнүн угалык деп биз 11 каналынын студиясына чакырган болчубуз. Жаңырык улуттук түйүнүнүн өкүлү Тамара Жумабекова биздин студиябызда. Тамара айым, куш келипсиз биздин студияга. Саламатсыздарбы? Биз айтып өттүк, тубаса айып болуп төрөлгөн багы балдардын ата-энелери мамлекет кандай жардам көрсөтсө деп айтып жатасыздар. Бүгүнкү жана кайрылууңуздарды биз көрдүк. Анда өлкө башчысына жанагындай толук кандуу түшүндүрүптүсүздөр. Эми биз дагы телекөрүүчүлөр үчүн дагы бир жолу кайталап өтсөк. Мүдөөңүздөр эмне болот? Мисалы, улуттук сет жаңырык 10 жылдан бери кайрылып атат да. Ага чейин болсо майыптыгы бар балдардын ата-энелеринин коомдук бирикмеси ассоциациясы муну 20 жыл мурда көтөрүп чыкканбыз да. Анткени ар бир эле экинчи үй-бүлөдөгү майыптыгы бар балдардын экинчи үй-бүлөсү баланы ата-энесинин бирөөсү баланы багып үйдө калат да. Ошондуктан багы үй-бүлөнүн финансылык жагы төмөндөйт. Ушундан ажырашуу пайда болот. Баланы болсо, майыптыгы бар баланы же болбосо ошол эле үй-бүлөдөгү бардык балдарды жакшы шартта тарбиялоого мүмкүн эмес да. Ошон ал эми майыптыгы бар бала менен отурган эне, мисалга алсак, ал болсо багы өзүнүн кесибин таштап, жумушун таштап, 24 саат бою багы бала менен отурганга туура келет. Бул деген ушунчалык оор, аябай маанилүү иш да. Анткени биз балдарыбызды интернаттарга өткөзүп салган жокпуз. Же болбосо биз аны бардык эле балдарыбыздай бөпөлөп багып атабыз. Бул жагынан биздин президентибизге кайрылуубуздун себеби жакында эле мамлекеттик жөлөк пул боюнча жаңы закон кабыл алынбадыбы? Бирок биз 20 жыл мурда кайрылып жүргөндө 36 миллион сом бир жылга таба алышпай койгондо бюджетте мындай акча жок депчи. Ал эми 2012 жылы дагы кайрылсак положение иштелип чыккан. Бирок анда 76 миллион сом талап кылынганда ошол бюджетте жок болгондуктан дагы төлөнбөй калган. Ал эми быйылкы эле жылы дагы положение иштелип чыкты. Ушу майыптыгы бар балдардын ата-энелерин же үй-бүлөлөрдүн бирөөсүнө ушу майыптыгы бар баланы багыккандыгы үчүн эми айлык акы төлөш керек депчи. Анткени айлык акы жок болгондуктан майыптыгы бар баланы багып аткан ата-энелердин бирөөсү пенсияга чыга албайт. Анткени соц отчисление жок болгондуктанчы. Ошонун кесепетинен багы соц пенсия менен калат да. Бул соц пенсиянын бүгүнкү күндөгү көлөмү 1000 сом. Канча жыл эме майыптыгы бар баланы багып, анан карыганда ушу 1000 сомго татыктуу болуш керекпизби? Негизи учурда кайсы жана жөлөк пулдун өлчөмү канча болуп жатат эгерде мисалы бала мамлекет мурда болсо жарды үй-бүлөлөргө 700дөн ашык сом жөлөк пул каржыланчу да. Бирок менимче жанагы өзгөртүү киргизилип жаткан мыйзамда бул сумманы жогорулатуу дагы маселеси каралган болчу. Жок, азыр болсо мисалы жөлөк пулдар болсо бардык Кыргызстандагы үй-бүлөлөр бирдей акыбалга туруп калды да. Мурда болсо 26 берене бар болчу да. Ошону да алынып салдымтыр да. Эмне дегенде бардыгына бардык балдарга бирдей карасак, бул коррупцияны жоебуз деген максат менен ушуну ишке ашырышып атат да биздин жогорку кеңештин депутаттары. Албетте бул негизинен туура эмес деп эсептейбиз да. Анткени мисалы биз канча жылдан бери ушу мамлекеттик камкордукка муктаж болгон майыптыгы бар үй-бүлөлөр канча жылдан бери кайрылып жүрсө 1 миллиардка жетпеген акча табылбай калса, бүгүнкү күндө бардык 8тен жаңы төрөлгөн балдарга сүйүнчү акча 4000 сом, ал эми 1 жаштан 3 жашка чейинки балдарды Кыргызстанда бардык балдарга 500 сомдон болуп атат да. Бул жерде мындай коркунуч да пайда болот да, сиздер туура түшүнүңүздөр.
мурдагы байлардын балдары байый баштайт дагы, кедейлердин балдары кедейленгенден кедейлене берет да. Ал эми майыптыгы бар балдардын үй бүлөлөрү жакырлагандан жакырланат. Анткени бул себепти эмнеден айтып атабыз? 2012 жылдан бери майыптыгы бар балдарга, мисалы, майыптыгы үчүн социалдык пособия 18-ге чейин 3000 эле сом төлөнөт. Ал эми 18-тен жогоркуларга, биринчи группадагыларга 3000 сом, экинчи группаларга 2,5, үчүнчү группаларга кайра 2000ден болуп кыскарып атат да. Ал эми жана эле айтып кеттим да, ар бир экинчи үй бүлө баласы, майыптыгы бар баласы ушул эми ата-энелердин күнү-түнү бакканына муктаж депчи. Орточо эсеппен эсептеп көрдүңүздөр бул маселени? Албетте Мисалы бул болсо эми Кыргызстан боюнча социалдык жана эмгек министрлигинин эсеби боюнча 29 000 бала бар да. Ал эми биз ойлойбуз андан да 30% көбүрөөк депчи. Анткени көп эле ата-энелер ушу баласынын майыптылыгын билсе дагы эме кабыл алышпайт да. Мүмкүн айыгып кетет, жакшы болуп кетет деп учурунда майыптыкка чыгарышпайт. Бирок ошондо ошол ата-энелер үй бүлөнүн ичиндеги бир адамга төлөнүп берилсин деп, албетте бул маселени көтөрүп атканда атайын багы эсептеген учурларыңыздар болгондо, канча суммадан айлансын деген нерсени бүгүнкү күндө эме эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин эсеби боюнча бүгүнкү күндө 6000 ата-эне балдарын күнү-түнү багууга муктаж экен да. Бирок биздин эсебибиз боюнча андан да көп да, бир 10 000ден ашат болуш керек деп ойлойбуз да. Бирок ошо 6000 балага 5000 сомдон жөлөк пул төлөп беребиз деп атат, айлык акы төлөп беребиз деп атат да. Бирок ошо 5000 же тегерегинде төлөп берсе аябай эле жакшы болмок да. Анткени кичине болсо да пенсияга чыгып калышмак. Биз ушу анткени 2012-жылы биздин президентибиз Алмазбек Шаршенович өзү ушу радио телевидение аркылуу ушу майыптыгы бар балдардын ата-энелеринин айлык акысын колдойм, муну ишке ашырып берем деген да. Бүгүнкү күндө дагы бул киши өзүнүн постусун таштап атканына карабай, жакында өткөрүп берерине карабай, өзүнүн тиги жүрөгү менен биринчи жолу Кыргызстандын тарыхында багы президенттикти өзүнүн өз каалоосу менен калтырып кетип атпайбы бул кишичи. Биз дагы эме майыптыгы бар Кыргызстандагы 29 000ден ашык балдардын ата-энелеринин атынан сүйлөп атабыз да. Эмне дегенде бул киши аягына чейин биз менен болуп, ушул айлык акыны ишке ашырып берет деп ишенип. Кайрадан жана маселеге кайрылайын. Албетте бул маселени биринчи ойло көтөрүп жаткан жоксуздар, өзүңүздөрдүн көйгөй туурасында. Буга чейин да жанагындай сүйүнчү пул боюнча да маалымат жыйын уюштурган болчусуздар, нааразычылык билдирип. Деги эле бир топ жылдан бери көтөрүп жаткан маселе боюнча ошол эле министрлик, ошол эле депутаттардын жанагы жооптору кандай болуп жатат? Бул бир гана каржылык маселеге байланыштуу же башка да жүйөлөр айтылып жатабы? Баары эле айтышат да, биз түшүнүп атабыз депчи. Түшүнгөн мисалы баардык эле биздин тегерегибиздегичи, мисалы жаш бала деле, ата-энелер деле, кошуна колоңдорубуз деле түшүнөт да. Бирок түшүнүү эмес, бул жакта биздин жогорку кеңештин, парламенттин депутаттары же болбосо ар бир тиешелүү министрликтин өздөрүнүн саясий баягы эрки болуш керек да. Буну мисалы бүгүнкү күндө 1 жылга 8 миллиард сом табылып аткандан кийин бул 1 миллионго жетпеген акчаны жөн эле тапса болот да. Туурабы? Биз ошон үчүн кайрылып атабыз. Ошого аябай күйүп атабыз да. Эмне үчүн мисалы бүгүн президенттин баласы деле, жогорку кеңештин депутаттардын баласы деле, же болбосо багы ишкерлердин балдары деле, же болбосо багы иши жок, же болбосо жетимдердин, жесирлердин же майыптардын баласы деле 500 сом багы мамлекеттик пособие алып калганына биз аябай нааразыбыз да. Анткени биз ага мисалы биз мындай ушуну кайра артка кайрып президенттен сураганыбыз эмне деген, муну кайра артка кайрысын, кол койбосун. Анткени кедейлердин балдарына мүмкүнчүлүгү аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн пособиясын наоборот жогорулатып, жетиштүү үй бүлөлөр мисалы 500 сом аларга көп деле кереги жок да. Ошону мындай муктаж болгон гана үй бүлөлөргө төлөшүнө биз каршы эмеспиз да. Ал эми сүйүнчү акчачы бүгүнкү күндө бул дагы чоң коррупцияны туудурат да.
Анткени ал баягы роддомдон эле ар бирөөсүн майлап сүттөп ошо менен эле кетет. Андан көрө ошол акчаны дагы мисалы ата-энелер ачкан реабилитациялык центрлерди каржыласа жакшы болот эле. Биздин суранышыбыз ушул. Бир аз эгерде албетте бул маселе да курч маселе. Мен сурайын дегеним, мына сиз айтасыз, улуттук түйүндөн келип отурасыз. Менин билишимче бир эмес бир нече жанагындай мүмкүнчүлүгү чектелген өзүнчө баягы биримдиктер, уюм деген сыяктуу бизде билебиз. Ошол адамдарга колдоо көрсөткөн өзүнчө да түйүндөр бар. Эмне үчүн сиздерге биригишет алар? Анткени бул жерде бүт баары майыптыгы бар балдардын ата-энелери жерлерде өздөрү уюм ачып, ушу баарыбыз жапат турмак. Мисалы буга 20 жыл мурда майып балдардын ата-энелеринин гана ассоциациясы көтөрүп келгенде бул маселеничи, аны биздин эч ким уккан жок да. Анткени биз бул сетти түзгөнүбүздүн себеби бүгүнкү күндө 35 уюм бирикти да. Анткени багы күчтүү бололу, сөзсүз багы жетпеген жерге жетсин, коомчулукта бизди колдосун депчи. Анткени бүгүнкү күндө бир эле үй бүлөгө барсаңыздар, ошолордун кандай жашап атканын көрсөңүздөр, жүрөгүңүздөр ачыт да. Конкреттүү мисал беретинди айта кетелик, Тамара, мисалы сиз айттыңыз баккан адам деп. Алардын ар биринде мисал беретинде балким көрүүчүлөр үчүн айта кетелик, мисалы баккан адам күнүндө үйдө калганда, мисалы ал мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болгондо да алар дагы бөлүнөт да. Кандай камсыздалат, мисалы кандай кантип караш керек? Мисалга айрымдар бар, дагы дармекке абдан эле муктаж болгондору бар, айрымдарынын жагдайы башкачараак дегендей. Мисалы булар мамлекет тарабынан абдан майыптыгы бар үй бүлөлөр үчүн өзүнчө программа кабыл алыш керек да. Мисалы кайсы даражага жалпы программалардын ичине кирип атпайлы, бирок бүгүнкү күндө программалардын көптөрү баягы кагаз жүзүндө эле механизми жок калып атат да. Ал эми майыптыгы бар балдар үчүн өзүнчө закон, өзүнчө программалар иштелип чыкса, улуттукчу, ошондо гана, ошондон тышкары жана буунун майыптыгы бар адамдардын конвенциясын ратификация кылса, ошондо биздин мамлекеттеги майыптыгы бар адамдар жана үй бүлөлөр закон ченемдүүлүк түрдө багы реабилитацияга, абилитацияга же окуганга, же иштегенге, же болбосо ушулар үй бүлө курганга аябай жакшы муктаж болот эле да. Макул. Мындай шарт түзүлбөй жаткандыктан, мисалы 60-тан ашык процент балдарыбыз үйдө отурат да. Ошон үчүн жана 70% үй бүлөлөр ажырашып атышат. Ушунун жүгүнүн баарын эне жалгыз көтөрүп атат да. Бүгүнкү күндө 18 жаштагы балдар үчүн балдары менен 3000 сом акча менен бир айга жашаш мүмкүнбү? Мүмкүн эмес да. Мисалы өзүңүздөр билесиз, мисалы 3000 сомду базарга барсаңыздар, көп болсо 1-2 кило эт аласыздар, бир күндүк тамакка кетет да. Тамара, менде бир суроо, жанагы канча жаштан канча жашка чейинки балдар сиздердин түйүндөргө бириккен балдардын? Мисалы бизде болсо төрөлгөндөн баштап 18ге чейин, андан дагы 18тен жогорукулар да бар да, ар түрдүү уюмдар ар кандай иштешет. Биз болсо мисалы биздин эле майыптыгы бар балдардын ата-энелеринин коомдук бирикмеси Ардин болсо, биз моундай да, биз реабилитациялык центрибиз бар. Негизи алардын көбү Бишкекте жашайбы же чет жерде? Бүт Кыргызстандын аймагынан бириккенбиз да. Өз тагдырыбызды өзүбүз кесип келе атабыз деп айтканыбыздын себеби, ата-энелер бүгүнкү күндө ушундай коомдук бирикмелерге биригип, өздөрү реабилитациялык центрларды ачып, ушу балдарды болсо кичинекейинен баштап акыл эсин өстүрүп, жөндөмдүүлүгүн өстүрүп, үйдө отуруп калбасын деп мектептерге берип жүрөбүз да. Эмне үчүн мамлекет тарабынан ушу ар бир айыл өкмөтүндө ушундай реабилитациялык центрлер ачылбайт? Эмне үчүн ар бир бала бакчада ушунчалык коррекционный группа ачылбайт? Же болбосо мектептерде эмне үчүн ар бир мектептерде айыл болобу, шаар болобу коррекционный класстар жок? Ошон үчүн биздин балдарыбыз толук кандуу жашай алышпай жатат да. Биздин максатыбыз ата-энелерчи, биздин балдарыбыз бүгүнкү күндө кор болбой толук кандуу жашап, өзүнүн үй бүлөсүндө да мамлекетке дагы өзүнүн салымын кошкон адам болсо деген тилек.
Тамара айым, сіздің пікіріңіз түшінікті, чоң рахмат, келіп маяк қорып бергеніңіз үшін. Албетте бұл мәселеге 11 каналыдағы бұл бірінші эле же акыркы жолу эле талкуулабайт. Біз жуманын кийинки келе жаткан жумада дагы бұл маселени, бұл маселенин тегерегинде ошол эле өкмөттөн, министрликтин тийиштүү органдардын дагы жообу менен кайрадан бул теманы талкууламакчыбыз. Анда дагы жолугушкан чейин деп айта турайын. Жаңырык деп аталган улуттук түйүндүн өкүлү Тамара Жумабекова болду. Биз болсо берүүбүздү башка кабарлар менен улантабыз. Рахмат.